Мен Идрисова Багүл Искендеровна келечекте жашаймын. Ошол кызым Гүлзейнеп ушу 5-класста 11-мартта каза болду 2021-жылы. Окуя тууралуу качан, кайсы убакытта кимден уктуңуз сиз? Мен окуя тууралуу ошол 11-март күнү ошол бизге эч ким айткан жок. Эч ким звонок кылбады. Мектеп администрациясы жагынан дагы бир дагы адам звонок кылган жок. Бир гана Мунайда деген кыз звонок кылыптыр күйөөмө. Күйөөмө звонок кылгандан кийин ал Гүлзейнеп деп эле өчүрүп койгон да. Ал сүйлөп атканда колунан телефон жулуп алган. Эмне үчүн звонок кылышпайт? Мен ушул мектепке жакын жашаймын. Мектепке тумшугум тийип турат. Бир жолу чалып чакырып койсо болот да. Ушулардын кайдыгерлигинен, чалакылыгынан ошо биринчи медициналык жардам көрсөтпөгөндөн кызым өлүп отурбайбы? Өлүмгө душар болуп отурат. Менин кызым бир дагы больницага жаткан эмес да. Монтип болуп таптаза жүргөн, мына тойго чейин мына 3 күн мурдагы 50 жылдык тоюм болгон, ошондо дагы ырдап бийлеп жүргөн. Бир дагы 15-жыл операция болгон, бирок андан бери эч бир больницага жаткан эмеспиз. Ооруган эмес. Булар калп айтып атат. Оорукчан эле, андай мындай эле депчи. Ушул жерде эртең менен сабакка келатканда апасы келип, бүгүн бир аз ооруп турат деп айткан деп атат. Мугалимдерчи? Ошол жерин айтат. Бул мугалимдердин бардыгы уюшуп алган. Эгерде баягы уурсу күчтүү болсо, ээсин доого жагат деген макал бар го. Ошондой сыңарындай эле булар дагы өздөрү кылгылыкты кылып, кызымды өлтүрүп коюшуп, анан кийин кайра күнөөнү мага аударып атышат да. Эч кандай кызым ооруган эмес. Кечигип гана барган. Дени сак боюнча өзүм апарган, машина менен жеткирген адисе мененчи. Эгерде мен эне катары, медик катары эч качан өзүмдүн башка бирөөгө да ошондой жамандык кылбайм, өзүмдүн кызымды кантип оорубаса апарайын. Бул деген мен сөзүмдү бурмалап, өздөрүнүн кызыкчылыктарын ойлоп, баягы өздөрүнүн жоопкерчиликтен алып качыш үчүн ушундай сөздөрдү сүйлөп атат. Булар атайын чогулуш өткөрүп, Ак Жар, Келечек бардык ата-энелерди чакырып, өзүнө жакын адамдар топтоп, директор, завучтар ушундай ар бирге үйрөткөн. Бардыгы окуяга тиешеси жок адамдар дагы сүйлөп ататында. Кече силерге интервью бериптир, бир ким эле сүрөтүн, бирок эгерде чындыкты сүйлөгөн болсо, сразу фамилиясы менен чыгат эле да. Силердин эмеңерди көрүп, мен аябай катуу ооруп калдым. Эмне үчүн биздин Кыргызстанда чындык жок экен, эмне үчүн журналисттик иликтөөдө силер айттыңар, билбедик деп, кийин билдик деп айттыңарбы? Байланыша албай калдык деп айттыңар. Мен кечирдим силерди, бирок ошол үнүмдү чындыкка жеткирип бергиле дейм. Антип аларда да бала бар, кыз бар, баарыңарда эне бар. Эне баландык чоңойтуш өтө оор, кыйын. Мугалимдердин айтуусу боюнча, кызды каза боло электе сиздин колуңузга тапшырып бердик деп атышат. Сиз качан көрдүңүз кызды? Сиз көргөндө тирүү беле? Күйөөмө Гүлзейнеп деп өчүргөндөн кийин мен жүрөм сезип калды. Анан сразу машинаны жүргүзүп, от алдырып, мен бардым, мектепке барсам, мектептен уже директордун приказы боюнча ФАПка чыгарып жиберген да. ФАП 230 метр аралыкта турат. Ал жерде анан мектепке ичиге кире электе эле мага уже айтышты. Мен ФАПка барсам, баламды ошол мал өлөт го, ошондо ыргытып коет го, ошондой кылып ыргытып коюптур. Эч ким эч кандай реакция жок, эч кандай жардам жок, даже давлениясын да өлчөшпөптүр, кислородко да кошпоптур ошол мезгилде. Бир да врач жумушта болгон эмес. Ошон үчүн мына өзүнүн жумушун таштап кетти деп коркконданчы. Бул ФАПтын жетекчиси да. Эгерде буларда күнөө жок болсо, эмне үчүн кетет? Эмне үчүн күнөөсү жок болсо, мен чакырбай, бир дагы мен чакырган жок. Мен ошого ичим күйүп кетип атат. Айланайын, Кыргыз эли, Келечектин тургундары, кичине уялсаңар боло, Кудайдан корксоңор боло. Менин кызым арбагынан корксоңор боло. Уялбай ушинтип кайра мени жаманатты кылып, кече факт KG немесине, сайт каналына туура эмес маалыматтарды жеткирипсиңер. Бул Кудай карап турат. Бир чындык жердин түбүндө экен. Мен кызым өлүп өзүм кыйналып отурсам, бул экинчи жолу кайталашыңар. Директор буну администрация завучтардын үгүттөөсү менен ошол ата-энелер дагы, мугалимдер да коркот экен ушуларданчы. Ошолор завучтар кетсе дагы жумуштан, мынол директор кетсе дагы жумуштан, ушул дагы эле агитациясын үгүттөө иштерин токтотпой атат. Себеби муну аким менен мэр Айбек Жанышбекович колдоп атат буларды.
Эмне үчүн биздин эле мектептесин бардык мектептеги мугалимдер, көпчүлүк мугалимдер ошол директордун азап чегип, көпчүлүк ата энелер, окуучулар мугалим директордун запкысы менен ошол мектептен айдалып кетиштир. Мына биздин мектепте дагы Исанова Жаңыл эмне үчүн ошол бир жолу чакырып койсо болот эле да мени. Чакырбагандан мен чакырсам мен эч кандай ага бир кызымды алып өзүм апара турган жерге апарат элем, убагында жардам көрсөтүш керек болчу. Мен ошого ичим өрттөнүп атат, күйүп атат. Мен Абдымомунов Чыңгыз ошол Обагүлеженин Идирис Обагүлеженин кызы Далбаева Гүлзейнептин ошо кайтыш болуп каза болгонуна байланыштуу ишке катышып жүрөм бүгүнкү күндө. Бүгүнкү күндө иш азыркы учурда тергөө амалдары жүрүп атат. Сотко бара элек иш, сотко жете элек да. Анан бул жерде мындай баса белгилеп айтып кете турган нерсе, чын-чынына келгенде мына акыркы учурларда мындай чындап эле адамдын көңүлү ооруй турган нерселер жасалат да. Жанагы көзүн алат, сокур өзүн алат деп жанагындай коркоктун көзүнө кош көрүнөт болуп эле чындап эле күнөөсү бардай булар соттун чечими, сотко иш жеткиче, соттун чечими чыкканга чейин эле ар кандай жолдорду издеп таап, ар кандай интригаларды уюштуруп, ушундай бир ачканда туура эмес нерселерди жасап атышат да. Анан буга биз мынакей тергөө биз булардын чындап эле ыйлап барбаган жери калбаптыр да. Анан бир гана ошол кайрылып укук коргоо органдарына кайрылганда ошол генерал башкы прокуратурадан жардам берип тергөө амалдары бүткөнгө чейин ошол мектептин директорун жумуштан отстранить этип, жумуштан убактылуу бошотуп турган. Бирок чын айтыш керек, кээ бир чоңдор эми атын ачык айтайын, бул Бишкек шаарынын мэри баш болгон азыркы мэр, анан райондун акими, булар мындай айтканда буларга айтпай эле кайра эле сот тергөө амалдары бүткүчө кайрадан приказ чыгып ордуна отургузуп коюлат. Мындай айтканда булар жара Свердлов районунун акимде. Булар жараны мындай айтканда кайра улам тутуп атат да. Ошо укук жактан келсек, негизи тергөө учуру жүрүп жатканда кайрадан жумушка коюу ошо мыйзамдуу. Бул укуктук жактан тергөө амалдары жыйынтык чыгарып, соттун чечими чыкканга чейин кайрадан жумушка койгон болбойт. Мыйзамсыз. Анан бул жерде эми кечирип койгула, эгерде таяк жеген болсо баласы, көзү көгөргөн болсо, же болбосо бети кызарган болсо, көк болгон болсо көк кетет, кызыл дагы кетет. А бирок булар жоготуп атат. Булардын кызын эч ким тирилтип бере албайт, анын ордун эч ким толтуруп бере албайт. Ошол нерсени, булардын күйүтүн, бул нерсени улар туура түшүнүп туруп, ошондой жолго барбаш керек болчу да. Мындай айтканда булардын кыймыл аракети мындай буларды шылдыңдагандай, басмырлагандай мамиле жүрүп калды бул жердечи. Анан мектептин ичинде мектепте эми кечирип коесуз, бул жерде мындай нерсе бар. Эгерде мектеп бул өзүнчө бир мамлекеттик ишкана. Bunun içine girgen nersenin barına ошол жердеги ким жоопкерчиликтүү болсо, ошол директор, завуч, мугалимдер, медсестер, ошонун бардыгын мамлекет айлык төлөп, неме анын жашоосуна. Ошол балдарды кара деп койгон. Ар ким өзүнүн ишин жасаш керек. Эгерде бул нерсе кайдыгерлик улана берсе, кечирип койгула, анан баласы өзү келип өлгөнгө эле шултата берсе, баласы өзү оорукчан эле анан өлүп калды, анан тиги мындай болсо жыгылып калды, өлүп калды деп эле өзүнүн жоопкерчиликти ала берсе, анда мектептин бизге эмне кереги бар? Анда директордун эмне кереги бар? Анда завучтун эмне кереги бар? Анда медсестранын эмне кереги бар? Доктор алар жоопкерчиликти мойнуна албайт экен. Анда ким жоопкерчиликти окулат анда? Анан бүгүнкү күндө мондай тургандай калптардын баарын чогултуп алып туруп, элдин башын айландырып, эми общий жана медицинский экспертиза деп коет. Негизги медициналык экспертизанын чечими дагы бул күлкү келтирерлик болуп чыгыптыр да. Ал жерде жазат, бул мындай дарыланган эмес, мындай каралган эмес, мындай кечирип койгула. Бул жерде именно аны элдин баары билген. Булар дагы билген, кыз жүрөгү оорукчан болгон. Бирок өлүм эмнеден келип чыкты дегенге эч ким мындай айтканда оценка бере алган жок. Бүгүнкү күндө эмне үчүн эгерде алардын күнөөсү жок болсо, эгерде болуптур алар өздөрү айткандай периште болсо, анда эмнеге мектепте иштеп аткан видеокамераны өчүрүп салышты? Ошол жөнүндө сурайын деп аттым эле. Бул камералардын өчүп иштебей калышына буга чейин иштечү эле, анан эгерде иштеп турган камера экен. Жок, иштеп турган камера экен. Ооба, иштеп турган камера экен. Анан албетте мектептин ошол жетекчилери жооп берет да. Камера иштеп туруп тартпай калганбы же ошол жерде тартып анан өчүрүп коюшканбы? Биздин угушубузча камера тартып, бирок ичинде какой-то вирус деп бир иш болсо ичинде эмени баарын өчүрүп салган. Аны
кайра калыбына келтирүүгө да мүмкүн эмес демек. Аны мүмкүн эмес экен бүгүнкү күндө. Анан дагы бир нерсе, мисалы үчүн булардын айткан сөзүндө дагы мындай жүйөлүү маселелер бар да. Мисалы үчүн оорукчан адамды, оорукчан эмес, мындай эле оорубаган кишини ошол нерсеге жеткирип, адам баары өзүн өзү ас өлүп атат. Жаш бала эмес, акылы жетип калган эле чоң эле кишилер ошого адамды мындай жеткиргенде чыдабай өзүн өзү ас өлүп калып атат да. Анан булар айтып атат, эгерде камера өчүк болсо, кызыбызды жакшынакай эле алып барсак, буту менен басып кирип кетсе мектепке, анан 3 минут болгону кечигип калды сабактан. Мүмкүн деп атат, завучпу, мүмкүн директорбу, мүмкүн кимси билбейбиз. Урушкан дейт, ошого жеткирген деп атат да. Анан ал жанагы классташтардын алдында ошол нерсени көтөрө албай, жүрөгү кармап калып, ошо каза болду деген булар дагы эмеси туура коюлуп атат да. Анан ошол нерсенин баарын чыгарганга чейин, тергөө амалдары аягына чыкканга чейин, соттун чечими чыгып, ким күнөөлүү, аны биз азыр эч кимди күнөөлөй албайбыз, мисалы үчүн. Сот гана күнөөлөйт. Ошого чейин, мисалы үчүн, мэр ушундай интрига иштерин, арам иштерин жасабай туруш керек болчу да. Мэрге эмне кереги бар? Тигини өзү чыгарган чечимди өзү бузуп, кайра алып барып отургузуп коюптур ордуначы. Ошо менен булар макулда отуруп калган болчу. Болду, мынакей күтөөлөр. Жок, буларды кайра жөргө түртүп, ошол нерсеге алар өздөрү интрига жасап атат. Анан бүгүнкү күндө ошолордун тилин угуп, мынакей арган адамдар чуркап жүрөт, уюштуруп кайрадан директорду коюшубуз керек, анан муну коюшубуз керек. Кечирип койгула, мындай айтканда, булардын эмеси суй элек. Биз аягына жете элекпиз. Соттун чечими чыга элек. Ага чейин эгерде күнөөсү жок болсо отуруп турсун, чыдап. Күнөөсү жок болсо дайылдайт. Эгерде күнөөсү бар болсо анан мынтип чуркап жүрүшөт да. Күнөөсү бар үчүн биз деле уже үмүт немебиз болуп калды да, мындай айтканда алардын күнөөсү бар окшойт деп калдык. Анткени ошентип соттун чечими чыкканга чейин ушул нерсени уюштуруп, тияктан адамдарды уюштуруп, бияктан буну уюштуруп, силерге барып бир бетке жамандай коюп, тияктан жамандай коюп жүргөн баары бул бизди ошого түртүп атат. Значит, булар өздөрү күнөөлүү деп. Ошого мен дагы бир ачык айтып элем, соттун чечими чыгып, бир жаңысын чыкканга чейин ошол мэр Айбек Жунушев интригасын токтотуп, арам иштерин отуруп турсун да. Ошол эле. Анан акимдерине да айтып койсун, ызылдатпасын. Элди экиге бөлбөсүн, чуркап жүргөн жана эки буттуу айбандарын токтотсун. Биздин талабыбыз ошол.